Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин жаңы курамын шайлоо өнөктүгү жакындап келе жатканын белгилеп, шайлоо эрежелери туруктуу болуу максатында укук жана сапаттуу даярдык болгонун айтты. Шайлоо өнөктүгүнүн адилеттүүлүгү жана сапаттуулугу жасалышы үчүн мыйзамдарды кабыл алып берсеңиздер, мен шайлоону адилет өткөрүүнү, бардык партияга бирдей шарт түзүүнү келе жаткан учурдун эң актуалдуу маселеси деп эсептейм. Бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр. Ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Мен кандайдыр бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимдир бирөө менен адамгерчилик катары мамилем болушу мүмкүн. Бирок президент катары эч кимге моралдык дагы, материалдык дагы карызым жок. Менин тирегим эл, мени жалпы эл шайлаган. Бир Кудайга жана элиме ишенем. Алдыда келе жаткан шайлоого ички эркиндигиме таянып шайлоодо калыш шарт түзүп берүүгө аракет кылам. Ким жеңип келбесин аны менен мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштегенге даярмын, деди Сооронбай Жээнбеков. Шайлоого аттанып жаткан депутаттарды шайлоону таза өткөрүүгө жана ыплас жолдорду пайдаланбоого чакырды. Асмандагы айды алып берем деп элди куруу убада менен алдабай, реалдуу программанын негизинде шайлоо өткөрүү ар бир партия, ар бир талапкерден көз каранды, деди Сооронбай Жээнбеков. Шайлоонун таза өтүшү менден жана өкмөттөн гана көз каранды эмес. Ушул залда отурган депутаттардын көпчүлүгү кайраны шайлоого аттанат деп ойлойм. Мен сиздерди да, калган бардык партияларды да шайлоону таза өткөрүүгө чакырам. Өлкөбүздүн келечеги үчүн жоопкерчиликти унутпоону өтүнөм. Үгүт иштерин жүргүзүүдө ыплас шайлоо технологияларын пайдаланбай, асмандагы айды алып берем деп, элди курубадан менен алдабай, реалдуу программа негизинде шайлоо өткөрүү ар бир партиядан, ар бир талапкерден көз каранды. Албетте, шайлоонун алдында ар кандай убадаларды берүү табигый көрүнүш. Бирок ар бир партия, ар бир талапкер өз убадасы үчүн эртеби кечпи жооп бергенди үйрөнүү керек. Шайлоо өнөктүгүн саясий күрөштү өз жолу, өз дугунан өткөрүп, мамлекеттин келечегине аяр мамиле кылалы. Жалпы өлкөбүздүн кызыкчылыгы, коомдун биримдиги, элдин ынтымагы бул бардык саясий күчтөр үчүн бирдей кымбат баалуу экенин эстен чыгарбайлы. Коомубуздун ачыктыгын пайдаланып, карандай калпты элге таңуулап, провокацияга баргысы келгендер да чыгат. Саясатчылардын мындай жоопкерчилиги мамлекетибиздин коопсуздугуна, элибиздин тынч турмушуна терс таасир этет. Шайлоону элдин жашоосуна бүлүк салбай, мамлекеттеги тынчтыкка кедерги тийгизбей өткөрүүгө милдеттүүбүз. Элди бөлүүгө, коомдогу тынчтыкты, жарандардын укугун бузууга жол бербестигин дагы бир жолу эскертем. Бардык саясий партиялар, саясий күчтөр муну эсиңерден чыгарбагыла.